Кара Суу районунун Таш Ырыв айылында турабыз. Мында жергиликтүү фермер мал чарбасын түптөгөн. Ал Чехия өлкөсүнөн уйлардын Симментал породасындагы түркүмүн алып келип, ушул жерде багууда. Бул уйлар сүт багытына ыңгайлашкан. Учурда 40 уй күнүнө 700 литрге чейин сүт берүүдө. Уйлар сүт багытында болгондуктан 4 мезгилде тең сарайда кармалат. Жем чөбү атайын эсептелип берилет. Асыл тукум мал чарбасын Мамырбек Тургунбаев түптөгөн. Өзгөчөлүгү жок эле ушу тойдун арманы кылып берип, таза кармап, ушу вниманияны жакшы карап, малды жакшы караш керек экен. А бирок оору сыркоосу жок, жакшы. Жок, булар таралган чыкпайт. Булар жайылып ушул жерде турат. Жакшы немеси. Бу жерде пастбища бар, кичине айланып жүрө турган бакчасы бар. Ошол жерде айланып жүрөт. Күн чыкса эле чыгат. Тойд маселеси сироз беребиз, саман, беде, ошо аралаштырып, мына кармаздач менен майдалап төгүп беребиз. Фермер жумушун мамлекеттин колдоосунда, тагыраагы лизинг аркылуу баштаганын айтты. Алгач коркуу сезимдери болгон болсо, азыр толук өздөштүрүп, малдын башын 150ге чейин көбөйтүүнү пландап жатыптыр. Уйлар заманбап шартта багылгандыктан бир эле адам баарына жетишет. Байытылган азыктар берилип, бир саан уй күнүнө 20 литрге чейин сүт берет. Ал эми сүттү жергиликтүү заводко келишим аркылуу сатышат. Уйлар эртең менен жана кечинде 2 жолу саалат. Бир күндө өзүңүздөр көрүп тургандай заманбап ыкма менен саалат. Бул өз кезегинде уйларды тез саоого мүмкүнчүлүк берип, гигиеналык жактан дагы санитардык нормаларга жооп берет. Бул оңой болот экен, тез болот экен, таза болот экен. Мал бияк менен жирип туруп, бияк менен жирип. Мына жерге жирет да, мына жака жирет да. Мына жака жирип туруп, азыр саар мал боло элек да. Saat 5'te sağır. Kez 5 saat. İki masa sağırız bir günde. Bir yaka girip, balda bir yerde işlep, bir yerde işlep. Bunu nemesi var atayın. Neme kılıngan. Şu sular benim jup, mal jerinderini. Jup. Mereden, bunu benim neme atırılı. Takıp, sayıt da bunu. Bu yerden tur mal jelине чыгып турду, тур акыры дейишет. Асыл тукум мал кооперативине мамлекеттен ар дайым колдоо болуп турат. Быйыл тойут камдоосу үчүн район аймагынан 33 гектардан ашуун жер бөлүнүп берилиши керек болсо, учурда анын 3 гектары берилди, дейт фермер. Эске салсак, быйыл мамлекет тарабынан Ош облусундагы фермерлерге 12 миңден ашык сүт жана эт багытындагы ири мүйүздүү мал алып берилет. Ага 30 миллион доллар каражат жумшалат. Максаты асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү. Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.